Bir кедей киши жууркан саткан дүкөнгө кирип, сатуучудан "Эң арзан жуурканыңыз канча турат? Мага 6 жууркан керек эле. Өзүмө, жубайыма, 4 балама. Бирок менде болгону 100 сом акчам бар. Ошого 6 алсам болобу?" дейт. Дүкөнчү: "Ооба, баасы арзан болгону менен аябай жылуу жууркандар бар. Баасы 20 сомдон. Эгер 5 жууркан сатып алсаңыз, 6-сын белекке берем" дейт. Тиги кишинин жүзүндө жылмайуу пайда болуп, 5 жууркандын акчасын төлөп, 6 жуурканды белекке алып, сүйүнгөн бойдон чыгып кетет. Соода болгон жерде дүкөнчүнүн досу жанында отурган болот. Тиги киши чыгып кетери менен: "Бул жууркандарды жакшы кымбат жууркандар деп өткөндө мага 350 сомдон сатпадың беле?" деп таң калып сурайт. Дүкөнчү: "Ооба досум, чындыгында бул жууркандар аябай кымбат. Сага сатканда да өзүнүн баасында бергем. 1 сом пайда көргөн эмесмин. Азыр болсо мен Аллах менен соодалашып жатам досум. Анын ыраазычылыгына жетүү үчүн жакыр кишиге арзан бердим. Кыш да кирип келди. Üşüбөсүн дедим. Балким анын балдарынын кыштын суугунан сактанган жууркан себебинен Аллах таала мени тозоктун ысыгынан сактап калар дедим. Эгер тиги киши өзүн оңдоосуз сезип калбасын дебегенде, бекер эле берип салмакмын" дейт.